Буунун адам укуктары боюнча кеңеши өзүнүн 59-сессиясынын алкагында аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аракеттерин күчөтүү аттуу резолюцияны кабыл алды. Резолюция мамлекеттерди төмөнкүдөй чечкиндүү жана конкреттүү чараларды кабыл алууга чакырат. Дискриминациялык мыйзамдар менен практикаларды жоюу, бирдей бааланган эмгек үчүн бирдей акы төлөөнү камсыз кылуу, акысыз кам көрүү эмгегин таанып, аны адилеттүү бөлүштүрүү, аялдардын каржылык кызматтарга, билимге, жетекчилик кызматтарга жана чечим кабыл алуу процесстерине тең жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө жана санариптик инклюзияга ыңгайлуу шарттарды түзүү. Кыргызстан бул маанилүү документти демилгелеп гана тим болбостон, аны буунун адам укуктары боюнча кеңеши тарабынан ар 2 жылда туруктуу түрдө каралуучу резолюция макамына ээ кылды. Бул тарыхый жетишкендик. Кыргызстан жетекчилигинде аялдардын экономикалык укуктарын кеңейтүү маселелерин кеңештин күн тартибинде туруктуу кармап турууга жана аларга системалуу көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берет. Аталган резолюциянын кабыл алынышы кыргыз дипломаттарынын буунун мүчө мамлекеттер менен жүргүзгөн тыгыз, ачык жана инклюзивдүү консультациялардын жыйынтыгы. Бул Кыргызстан тарабынан аялдардын укуктарын эл аралык деңгээлде коргоого жана тең мүмкүнчүлүктүү келечек курууга карай бекем саясий эрк менен лидерликти айгинелейт.